Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан актуалдуу маек. Биз түз эфирдебиз, 0701 53 05 02 номери иштеп жатат. Биз бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз пенсиянын көбөйгөн өлчөмү. Студиябызда бул багытта бардык суроолорубузга жооп берүүгө келген адисибиз бар, тааныштыралы. Нарын райондук социалдык фонд башкармалыгынын пенсияларды чектөө жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Кулипа Мамбетова эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы эжеке, убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Анда алгачкы сурообузду айтсак, мына жалпы кыргызстандыктардын бардыгын сүйүнтүп, пенсиянын көлөмү көбөйөрү жөнүндө жаңылык көптөн бери жүрөт. Ал тургай биринчи этабы болду. Мына экинчи этабы жакында, октябрда деп турабыз. Айтсаңыз, ага чейин болсо ушул өлкөнүн пенсия системасындагы мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизди Жогорку Кеңеш. Ушу бир аз айтып берсеңиз ошол өзгөрүүлөрдөн. Саламатсыздарбы? Рахмат сурооңуздарга. Биринчи этап чын эле 1-июлдан баштап быйыл ошо мыйзамдарга өзгөртүү киргизилди. Эми токтой кетсем, эң негизги өзгөртүүлөрдү айтып кетким келип атат. Бул биринчиден биздин жарандар жалпы негизде эркектер 63 жаштан, аял кишилер 58 жаштан чыгышчу. Аларга талап кылынчу стаждар 25 жыл, эркектерге 20 жыл талап кылынчу. Ал эми ал стаж толук болбой калса, толук эмес стаж менен чыгышчу да пенсияга. Эми 1-июлдан баштап талап кылынчу стаж 5 эле жыл болуп калды. Ошону менен толук эмес стаж менен азыр пенсиялар чектелбей калды 1-июлдан тартып. Ошондой эле 3-чү топтогу майыптуулук боюнча алгандардыкы, ал эми пенсиянын 50% өлчөмдө чектелет. Ошондо эми бул пенсия деген базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрдөн турат да. Ошол эле эми базалык бөлүгү 50% менен чектелип атат, ал эми камсыздандыруу бөлүгү 100%га көтөрүлдү. Толугу менен эле чектелип калды. Ошондой эле жанагы мөөнөтүнөн мурда чыкчу пенсиялар, алар жоюлду, алар жокко чыгарылды. Ал эми дагы эле багуучусунан ажырагандыгы боюнча алган жанагы атасы же энеси каза болуп калган балдарга мурун 16 жашка чейин биз жанагындай справка окуган жерден справка талап кылынчу эмес. Ал эми мөөнөт ошол 18 жашка чейин болду. Ошо ал жакшы жаңылык болуп атат. Себеби биз азыр 18 жашка чейин справканы талап кылбай эле биз азыр төлөө мөөнөтүн азыртадан баштап узартып атабыз. Ошондой эле мурун күндүзгү гана бөлүмдө окуган балдардын справкасы гана ошонун негизинде узартылчу. Ал эми 1-июлдан тарта заочный окугандар, чет өлкөдө окугандар балдардын дагы справкаларын алып азыр узартып атабыз. Ошо көпчүлүктөр азыр ошону билишпесе, баягы сырттан окуган балдар болсо, баягы мурункудай чектелбей калат дебей, келип справкаларын тапшырса болот. 23 жашка чейин толбосо, ошого чейин төлөп беребиз если окуса. Анан көпчүлүгү билбей эле баягы күндүзгү бөлүмдө эле жүрүшөт да. Ошондуктан азыр жакшы жаңылык болуп атат. Ушу сырттан да окугандарды алып атабыз азыр. Рахмат. Мына ушул алдыда жаңыра турган октябрь айында пенсиянын эң аз өлчөмү ушу 6900 сомдон кем болбосо айтылууда. Эми ушуну мурдагы учурдагыдан айырмаланып, кандай критерийлер менен жаңы эсептөөлөр болуп жаткандыр, сиздерге да жаңы түйшүктөр болуп жаткандыр, ушул эсептөөлөр багытына токтолсоңуз. Жакшы, бул эми экинчи этап. Быйылкы жылда пенсиянын көбөйүшү боюнча экинчи этап болуп эсептелип атат. Эми буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Андан кийин 29 августта министрлер кабинетинин дагы токтому чыкты. Ушу 1-октябрдан тартып 1-октябрга чейин мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу жөнүндө дайындалган пенсияларга кайра эсептөө жүргүзүлсүн, то есть индексация жүргүзүлсүн депчи. Азыркы учурда ошо кайра эсептөө жүргүзүлүп жатат. Бул эми кандай болуп атат? Эгерде 6900 сомдон чейинки алган пенсияларга базалык бөлүгү да индексациялоо жүргүзүлүп атат, ошондой эле камсыздандыруу бөлүгү. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү бул 18%га көтөрүлүп атат. Ошо көтөрүлгөн сумма 1000 сомдон кем эмес болуш керектен деп келди. Бул жарлыкта ошондой кол коюлган. Анан ошондой эле буга чейин кээ бир жарандарыбыздын пенсияларынын өлчөмдөрүндө электроэнергия компенсациялык төлөмдөр төлөнүп келчү.
Ал 200 сом, 242, 267, 282, 332 сомго чейин кээ бирлериники бар. Баягы мурунку чыккандардыкы деле бар да. 4000 сомго чейин алгандардыкы кошулчу да. Анан эми ал улам сайын көбөйүп атып, кээ бирлер даже 17 000, 15 000 алуучулар бар, бирок ошонун ичинде компенсациялык төлөмдөр бар. 1-октябрдан баштап бул төлөөнү токтотулат. Компенсация, электр энергия компенсациялык төлөмдөр төлөнүүгө токтотулат. Эми бул айтып кетсем, эми пенсияны кандай немеде тартипте көбөйтүп атабыз. Мисалга мен мисал менен эле айтып берейинчи. Себеби мисал менен оңоюраак болуш керек. Мисалы 5098 сом жаран пенсия алып жүрөт. Бул пенсиянын ичинде 200 сом, мен жана айтып аткандай, электр энергия компенсациялык төлөм 200 сому бар. Бул 5098 сомдун ичинде. Биз эми бул, мен жана айтып атпаймынбы, пенсия деген жалпы өлчөмү пенсияныкы базалык бөлүк, анан камсыздандыруу бөлүктөрдөн турат. Базалык бөлүк бул мамлекет тарабынан кепилденген бөлүк болуп эсептелинип, азыркы күндө 3170 сомду түзөт. Ошол экен мына 5798 сомдон бул камсыздандыруу бөлүгүн табыш үчүн 200 сомду алабыз. 3170 сомду алганда калганы камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелинет. Ошондо камсыздандыруу бөлүгү 1728 сом болуп калат. Аны 18%га көтөргөндө 311 сом болуп калат. Бирок биз 311 сом эмес, 1000 сомго жеткиребиз муну. 1000 сомдон кем эмес болуш керек дегенден кийин 1000 сом кылабыз. Эми ошондо кайра эле ошо 5098 сомдон жана компенсация, электр энергия компенсациялык төлөм уже токтотулат деп атпайбыз, төлөнүшүчү. Аны алгандан кийин 4898 болуп калып атпайбы? Плюс жанагы 1000 сомго көтөрүп атпайбызбы? 1000 сомду кошкондо бул 6900 сомго жетпей калып атат. 5898 болуп калып атат. Ошондо биз 6900гө жеткизебиз. Айырмасы бул базалык бөлүккө кошулуп калат. 3170ке тиги айырмасы базалык бөлүккө кошулуп калат. Камсыздандыруу бөлүгү 1000 сомго көтөрүлүп атат. Ал эми базалык бөлүгү дагы мындай караганда 1002 сомго көтөрүлүп калып атат айырмасы. Ошондо бул жарандын пенсиясы 6900 сом болуп калат. Ошондой эле эми кээ бирлеринин пенсияларынын ичинде мисалы батыр эне деген үстөк төлөөлөр бар. 80 жаш, донор деп алып жүрүшөт. Биз ошо камсыздандыруу бөлүгүн эсептөөдө ошолордун алып туруп, именно камсыздандыруу бөлүгүн алып туруп жанагындай кылып эсептеп, анан жалпы өлчөмгө кошобуз. Андан эгерде электр энергия компенсациялык төлөм жок болсо, анда жалпы өлчөмгө кошуп туруп 6900дон кем болуп калса 6900 сомго жеткизебиз. Ал эми андан ашса, ашканын бере беребиз. Анан азыркы этапта бизде эми ошо кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп атат. Чын эле ар бир специалистибиз бирден жыланы карап, ар биринин пенсиясынын өлчөмү ар кандай, ошолордун баарын бирден карап атабыз. Анан ошондой эле 3-группа жанагы майыптуулук боюнча алган пенсиялар айтып атпаймынбы? Базалык бөлүккү булардыкы 3170 сомдун жарымы 1585 сом. Анан калганы жанагындай эле кылып, эми эле мен айткандай мисалдай эле кылып алабыз да, 3170 сомдун ордуна 1585 сомду алып коюп, калган камсыздандыруу бөлүгүн таап туруп, ошонун негизинде көтөрүп, анан дагы ушундай эсептейбиз. Бирок мындай 3-топтоо майыптуулуктар ойлойт, эмне үчүн баары 6900 десе эмнеге дебейсиңер, көтөрбөй атасыңар деп. Алардыкы деле жалпы өлчөмү жанагындай болуп эсептелинет, бирок толук базалык бөлүгү толук эсептелинет. Анан 6900га жетпей калса, айырмасы 50% кылып кошуп беребиз. 6900га жеткизип, бирок айырмасы 50% кылып көтөргөн, кошуп бергенде 6900га жетпей калат. Мисалычы өзүнүн өлчөмүнө кошобуз ошонун баарын. 1000 сому жанагы камсыздандыруу бөлүгү, ал эми жанагы 6900га жетпей калса, айырмасын 50% алып туруп кошкондо, жанагы 1002 деп атпаймынбы бир примерде. Ошонун мисалы 3-топтоо майыптуулук болсо, ошонун жарымы кошулуп калат деген сөз да. 6900 сом эмес, жарымы болуп калат. Себеби деген 1002нин жарымы болуп калат да, 500 сом кошулуп калат дегендейчи, базалык бөлүгүнө. Рахмат. Көрүүчүлөрүбүзгө абдан майдалап сонун түшүндүрүп бердиңиз. Дагы түшүнүксүз суроолор болсо, мына алдыда WhatsApp номер жазылып турат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, 0701 53 05 02 жазыңыздар, чалууга болбойт. Кабыл алынбайт чалуу. Жазыңыздар түшүнбөгөн суроолоруңуздарды жана суроо сунуштарыңыздарды. Бизде суроо бар. Мен Нарын шаарынын тургунумун дейт. Үйдө атабыз 70 жашта эле 2-сентябрь күнү каза болду. Сентябрь айынын пенсиясын ала алабызбы дейт. Кандай документтер менен барышым керек деген суроо экен.
Эми сентябрдын 1-inde каза болсо деле, 2-синде деле каза болсо сентябрдын айынын пенсиясын алууга укуктуу. Ал эми жанагы коюуга кеткен ыгым-чыгымын жанагы төлөп атпайбызбы, жөлөк пулчу коюуга кеткен, сөөк коюуга кеткен. Ал болсо азыр 1-июлдан баштап жана расчетный показатель деп коет, ошо рекинин 30 эсесин төлөп беребиз да. Эми ал ошо рекелик көрсөткүч азыркы тапта 100 сом, 30 000 сом биз азыр погребенияга төлөп беребиз да. Ал эми Кандай документтер керек? документтер болсо эми мындай керек да. Паспорт кайрылуучунун жаранын, мисалы атасы каза болсо апасы бар да, мисалычы, же баласы тартып атабы ыгым-чыгымын. Эзгерде апасынын апасы келсе, апасынын паспорту керек. Апасы менен атасынын экөөнүн ЗАГСы керек. Анан жанагы өлгөндүгү тууралуу ЗАГСтан алган кагазынын копиясы керек. Ошону менен келсе эле анан биз соцфонддон калган жанагы төлөө бөлүмү бар, аяктан карап, кайсы айга чейин төлөөнү тастыктап туруп, ошонун негизинде анан төлөп беребиз да. Ал эми эгерде баласы көтөрсө, анда баласы экенин тастыктоочу же кызы тартса, анда жанагындай туулгандыгы тууралуу күбөлүк келиш керек. керек. Рахмат. Кийинки суроо: менин пенсиямдын өлчөмү 4000 сом дейт. Меники канчага көбөйөт ошондо деп суроо. Мындай суроо абдан көп келип атат. Эжекебиз азыр бизге түшүндүрдү адис. Анан эми дагы бир жолу айтып коюңуз ушунун мисалында, анан башка суроолорго өтөбүз. 4000 сом деп, эгерде жанагындай жаш курагы боюнча же болбосо экинчи топто же биринчи топто майыптуулук боюнча алып жүрсөңүздөр, мисалга дейм да, 4000 сомдун ичинде сөзсүз түрдө жанагындай компенсациялык электроэнергия компенсациялык төлөм камтылган да, же 200 сом, же 242 сом. Эми мындай караганда, мисалы 242 сом бар деп коелук, же болбосо 200 сом деп коелук. 4000 сомдон 200 сомду алганда 3800 болот. 3800дөн 3170 алганда эле там бир 700-630 сом калат экен. 630 сомду 18%га көтөргөндө кенеде эле акча болуп калат. Бир канча, бир 100-200гө жетпеген акча болуп калат. Биз аны автомат 1000 сом деп эсептейбиз. 4000 сомго 1000 сомду кошобуз дагы, бул 5000 болот. 5000ден жанагы компенсациялык, электроэнергия компенсациялык төлөмдү алганда 4800 болуп калат. Анан 6900гө жетпегенден 6900гө жеткизип коебуз. Мунукунда автоматтан ушу 6900 сом алып калат. Кийинки сурообуз эжеке, ошол көбөйтүлгөн мына жыл сайын 2021 жылдан бери биздин коомчулуктун байкоосунда пенсияга жакшы кошулуулар болуп жатат. Ушунун баары пенсиялык социалдык фонддун казынасынан кетип атабы же мамлекет дагы кошумча каржылап берип атабы? Бул мындай да, камсыздандыруу бөлүгү көбөйтүлгөндө бул социалдык фонддон каржылаганын себеби камсыздандыруу төгүмдөрү, тарифтери жанагы иш берүүчүдөн, жанагы иштеп аткан адамдардан кармалып атпайбы, ошонун эсебинен кетет. Ал эми жанагы базалык бөлүк болсо, ал республикалык бюджеттен кетет да. Ошондуктан мында болсо бул базалык бөлүгү да индексациялоо жүргүзүлүп атпайбы, бул республикалык бюджеттен кетип калат. Ал эми берки камсыздандыруу бөлүгү бул соцфонд тарабынан кетип калат. Кийинки көрүүчүбүздүн суроосу бир эмес бир нече жолу жазып ийиптир, муну берели. Саламатсызбы? Атасы жок балдарга канча кошулат? Жер менен пенсияга чыккандарга дагы канча кошулуп калат экен деп суроо берип атат. Атасы, энеси жок балдары жанагындай багуучусунун ажыранды боюнча деле бул атасынын же энесинин пенсиясынын негизинде дайындалган болот. Мисалы бир балага ошо атасынын пенсиясынын 50% өлчөмүндө дайындалат. 2 балага 90% өлчөмүндө, 3 балага 120, 4 жана андан өйдө балдарга 150% дайындалат да. Эми бул базалык бөлүк булардыкы 3000 сомдон каралган. Жанагы социалдык жанагы пособие деп атпайбызбы, ошону менен тең болуш керек деген указ чыккан. Ошонун негизинде 3000 сом деп каралып, биздики эми райондук коэффициент менен алынат. Мисалы 20%-те 3600 бир балага, 50% жерде 4500 сом. Бул пенсиянын ичинде камтылганда бир балага, мисалычы. Ошо 4500 сом базалык бөлүк алынып, калганы болсо ата-энесинин пенсиясына жараша жанагындай кылып биз ата-энесинин пенсиясын табабыз, эми вероятный деп коет да, пенсия депчи. Ошону таап туруп, анын камсыздандыруу бөлүгүн 18%га көтөргөндө 1000 сомдон кем эмес болсо, кем болуп калса 1000 сомго чейин көтөрөбүз. Мисалы көтөргөндө бир
800 сом болуп калды деп коелук. Мисалычы 800 сомду бул 1000 сомго жеткизебиз. 1000 сомго жеткизгенде бул бир бала болуп аткандан кийин 50% алганда 500 сом кошулуп калат. Мисалычы. Эгерде 1000 сомдон ашып кетсе, ошонун 50% 1100 сом болуп калык дейли. Мисалы 18%га көтөргөндө камсыздандыруу бөлүгүн ата энесиникин эсептегендечи 1000 сомдон 1100 болуп калганда мунун 50% эме болуп калат, эми 550 сом кошулуп калат да. Ушундай деп түшүнсө болот. Эгерде 2 бала калса, дагы эле ошондой эсептейбиз. 1000 сомдон кем болуп калса, 1000 сом деп туруп, анын 90%-ын алган 900 сом кошулуп калат 2 балага. Андан ашып кетсе, андан ашканын кошуп беребиз. Эгерде баягы өз убагында атасы же энеси баягы жакшы иштеп, пенсиясы жакшы өлчөмдө болуп, жогору өлчөмдө болсо, ошо алып аткан ошол эркел өлчөмгө жараша анан көбөйтүлөт. Эгерде азыраак өлчөмдө болсо, жанагындай 1000 сомго чейин жеткизип, анан ошол эркинин негизинде баланын санына жараша процент түрдө анан эсептейбиз. Рахмат. Кийинки көрүүчүбүздөн суроосун берели. Кызык суроолор да келип жатат. Учурда пенсионерлер көппү же иштегендер көппү дейт. Ошо мындай ортодо баланс кандай деп кызыккандар. Негизи иштөөчүлөр 3 эсе көп болуш керек пенсионерлерденчи. Азыр бизде 1 к 1 болуп калып атат. Мындай караганда иштөөчүлөр аз болуп атат. Пенсионерлер 1 к 1 эми тең болуп калып атат да. Негизи 3 эсе көп болуш керек. Кийинки сурообуз Нарын шаарынын тургунумун дейт. Эл катары айлык алам. Кийин мен дагы жакшы өлчөмдө пенсия алгым келет. Кандай жолдору бар дейт. Бул көрүүчүбүзгө топтомо фонд жөнүндө айтат окшойсуз. Жок, топтомо эмес, бул эми мындай да, азыр мисалы быйылкы жылы биздин Нарын шаарында 79-жылкы чыгып атышат, 70-жылкы аялдар чыгып атышат да. Эми 3 баласы бар, 15 жыл бийик туу шартта жашап жана иштегендер чыгып атат да. Эми алардыкы биздики мына пенсиянын өлчөмү жанагындай эле айтып кетип атам. Жалпы өлчөмү базалык, анан камсыздандыруу бөлүктөрдөн турат. Камсыздандыруу биринчи бөлүгү бул 96-жылга чейин тапкан стажысы, жанагы айлык акысы, орточо айлык акысы алынат да. Ал эми 96 камсыздандыруу экинчи бөлүгү бул 96-дан кийинки баягы иштеп тапкан айлыгына жараша болот. Ал эми азыр көбүнчөсү 79-жылар чыгып атканда бул биринчи бөлүгү жок. Себеби 96 жылга чейин иштешкен жок аларчы. Көбүнчөсү баягы 96-жылдан кийин 99, 2000, 2001ден баштап иштеп атышат. Ошо пенсия чыкканга чейинки баягы иштеп тапкан айлыгына жараша, мисалы ошол эркел суммалар чыгып атат. Кээ бирлеринки 2000 сом чыгып калып атат, ошо камсыздандыруу экинчи бөлүгү. Кээ бирлеринки деген 1000 сом чыгып калып атат, кээ бирлеринки 600 сом чыгып калып атат. Эми ошол эркел баары тең бул өзүнүн тапкан айлык акысына жараша болот. Ошо төгүлгөн камсыздандыруу төгүмдөргө жараша болот бул дагычы. Айлык акысы жогору болсо, ошончо камсыздандыруу төгүмдөрү көбүрөөк болот. Ошого жараша болот да бул сумма. Жана ошонун негизинде эле чыгып атышат. Азыр экинчи камсыздандыруу бөлүгүнүн негизинде эле чыгып атышат. Нарын облусу ат башынын казбегинен жазып атабыз дейт. Дыйкан чарбабыз. Мисалы биз 2600 менен эле чыктык эле, 10 жылдан бери 7800 болду. Азыркылар дароо эле 5000ден чыгып жатышабы деген суроо экен. Эсептөө системасы өзгөргөнү жөнүндө билгиси келип атышат окшойт. Мындай да, бул 1-июлга чейин бизде мыйзамда мындай деп каралган. Мисалы Дыйкан чарбанын мүчөсү болуп деле, мектепте иштесе деле, пенсияга чыкканда, мисалы Нарын шаарына эле мисал кылып кетейин, бул 50% жерде биздики райондук коэффициент. Чыгып атканда Дыйкан чарбага бир акчасын төгөт, өзүнүкүн 96-дан кийин баягы пенсия чыгып аткандан кийин камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүп анан чыгат пенсияга. Ал камсыздандыруу төгүмдөрү мен жана айтып атпаймынбы, экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелинип, төгүлгөн акчасы аз эле да. Бир 15 жылга бир 3 мейли 5-6 миң төксүн деп коелук. Ошол эркеге бир 20 сом 30 сом чыгат мисалычы. Бул камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелип атат. Ошо 20 сомго жана 3170 сомду кошобуз. Жана базалык бөлүктүчү. Кошкондо бир 3300 болуп чыгат. Ага 3300 болгондо бизде мурун 1-июлга чейин мыйзамда каралган. Пенсиянын жалпы өлчөмү базалык бөлүгүнөн райондук коэффициенттин колдонгону менен ошондон кем болбош керек деген сөз бар болчу. То есть мына 3170ти 1,50ге көтөргөндө 4755 сом болуп калчу. Бул мисалы жаранга жана 3300 чектебей эле сразу автоматом 4755 чектелчү баарына эле.
Ошондой эле мектепте иштеп аткандыкы мисалы камсыздандыруу бөлүгү аныкы экинчи бөлүгү мейли бир 1000 сом деп коелук, 1000 сом чыкса деле ага 3170 кошкондо 4170 болуп калган. Ошо дыйкан чарбасы мүчөсү 3370 болот болсо мунуку 4170 болуп атат, аныкы деле 4755 болуп аткан. Эми азыр ошол эки эле мыйзам жана өзгөртүүлөр киргизилди деп атпадык беле, 1-июльдан баштап бул ошо статьябыз күчүн жоготту да. Эми азыр кадимкидей кандай болсо ошончо чыгат. Мисалы 3300 же болбосо 4170 кандай болсо ошондой болуп чыгат. Биз аны райондук коэффициентке көтөрбөйбүз жана базалык бөлүктү. Ал райондук коэффициент только колдонулат ошо жана пенсиянын 1-жан 96-га чейин эсептегенге айлык акыны эсептөөгө гана райондук коэффициент колдонулат, анан жана үстөк төлөөлөргө гана колдонулат райондук коэффициент. Рахмат. Кийинки суроо, саламатсызбы дейт. Пенсияга чыкканыма 1 жыл 3 ай болду, иштеп жатам. Учурда сообщение дейт, билдирүү кошулуп берилеби деген суроо экен. Ар бир жакшы суроо. Ар бир жаранга пенсия чыккандан кийин мисалы июлда, былтыр июлда чыкса, кайра 1-январь 24-жылдан баштап бизге жыл сайын кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп турат. Бирок жанагындай эгерде эң төмөнкү өлчөмдө жана мен мисал айтып кеткендей 4755 сом болуп дайындалып калса, бул өзүнүн иштеп тапкан жана сообщениясын айтып атпайбы, сообщение жылдык билдирүүсүн өзүнүн накта биринчи эсептелинген пенсиясына кошулат. Анда деле мына 3370 болуп калып анан сообщениясы бир 100 сом, 200 сом чыкса, аны кошкондо 3500 болуп калып атпайбы? Өзүнүн алып аткан 4755 сомуна жетпесе, биз 4755 сом боюнча калтырабыз. Эгерде андан ашып кетсе, аны кошуп жүрөбүз. Жыл сайын ошондо кайра эсептөөлөр жүргүзүлүп атат. Рахмат. Көрүүчүлөрүбүзгө абдан жаңы төлөм системасына кирген өзгөрүүлөр кызыктырып жатат. 0 аягы 31 көрүүчүбүз экен. 63-58 деген жаш бекиген турбайбы, льготный болуп берилген 45-55 жаш эмне болду деген суроону берип атат. 45-55 жаш, 50 жаш бүттү, ошо боюнча эле калды. Бул жерде калды. Мында только өзгөртүү мен айтып кетпедимби? 63 жаш, 58 жаш мурунтадан эле бар болчу мыйзамда. Мында 63 жаштан чыккан эркектерге талап кылынчу стаж 25 жыл болчу. Аял кишилерге 58ден чыгып атканда аларга талап кылынчу стаж 20 жыл болчу. 1-июлдан баштап аларга талап кылынчу стаж 5 эле жыл болуп калды. Ошо өзгөртүү киргизди 63 менен 58 жаштарга. Ал эми мурунку жанагы 45 жаш, 50 жаш, 55 жаш эркектер бийик болуш шарт, алардын баары калды. Жанагы алыскы зона деп бизде мисалы Нарын районунда Учкун бар, алыскы зонага кирет. Отдаленный алар калды. Эркектер 60 жаштан, аялдар 55 жаштан чыгат. Ал эми жана 5 балалуу аялдар бар. Алар 8 жашка чейин бакса, 5 баласы бар, же андан өйдө балдар болуп, 5-чи баласы 8 жаштан кем эмес болсо, багыш керек 8 жашка чейинчи. Ошондой болуп, жалпы стажысы 15 жыл болсо, пенсияга 53 жаштан чыга берет. Мында просто мөөнөтүнөн мурда деген пенсиялар жойулду да. Алар күчүн жоготту, мөөнөтүнөн мурда чыкчу. Ошо 5 баласы менен эле 50 жаштан чыгышчу, анда 20-25 стажысы болсо чыгышчу. Рахмат. Мөөнөтүнөн мурда. Аягы 94 номери менен көрүүчүбүз жазып атат. Саламатсыздар дейт. Менин жашым 56-да. Жер боюнча стажым 15 жыл, 96-жылдарга чейинки стаждарым чыкпай жатат. 2 жыл эле табылган, калган жылдары боюнча маалымат бере албай коюшту архивден. 2 балам бар. Меники кандай болот? Актала районунанмын дейт. 56 жашта 2 бала, бул анда бийик долу эмес шарт окшойт. 15 жыл стаж болсо, бийик долу шарт болсо чыкмак. Ал эми бийик долу эмес шарт болгондон кийин 58 менен гана чыгып калат. 58 жаш менен гана чыгып калат. Себеби отдаленный зона болсо дагы ал жанагындай алыскы зонага 20 жыл талап кылынат да, 55 жаш менен чыкмак анда аял киши. Анан мында болсо ошо жетпей калып атат окшойт стажысы. Муну тастыктап дагы бир ирет соцфондко, Актала райондук социалдык фонд башкармалыгына дагы бир ирет кайрылып мындай көрсөтүп консультация алсын. Себеби мен түшүнүгүм боюнча бул стаж же отдаленный эмес, же кандай экен түшүнүп албай атам, жери каякта экенчи азыр. Түшүнүктүү. Жериндеги жергиликтүү социалдык фонд бөлүмүнө кайтылыш керек. Түшүндүрмө алсын да, көрсөтүп барып документтерин. Саламатсыздарбы? Мен жаңы эле кошулдум дейт биздин түз эфирге. 25 000 сомдон ары мисалы дейт. Көп пенсия алгандар дагы кошо көбөйөбү дейт. Аягы 38 менен номерлүү көрүүчүбүз. Ооба, буюрса мисалы мен айтып кетейин. Бирөө
алып атат. Азыр мен мисалга айтып кетейинчи канча сом. Мисалы азыр ошо именно 28.000 сом алган пенсионерлердин эмесин айтып коеюн. Мисалга 28.911 сом пенсия алып жүрөт 1-октябрга чейин. Мунун ичинде 3.170 сом базалык бөлүгү бар. Калганы камсыздандыруу бөлүгү 25.741 сом болуп атат. Аны ошо камсыздандыруу бөлүгүн 18%га көтөргөндө 4.633 сом болуп атат. Бул кишиге, бул жаранга 4.633 сом кошулат. 28.000ге тигини кошкондо ошондо 33.544 сом алып калат. Көп алгандарга көп кошулат. Орус тилиндеги суроолор да келип атат. Биз кыргызча которуп берели. Соцфонд пенсионерлерге дейт, курорт жана дарылануусун деле камсыз кылгыдай мындай мүмкүнчүлүгү жетеби деген суроолор келип атат. Жок, соцфонд только пенсия менен гана камсыз кыла алабыз. Ал эми жанагындай путевка, ал болсо эми биздин ведомство эмес, берки социалдык жактан коргоо башкармалыгына кайрылыш керек да, алар тейлейт ошо боюнча. Кандайсыздар жумгалдан дейт, иштеген стаж 30 жыл, 50 жаштамын, аял кишимин, канча жаштан чыга алам, 4 балам бар дейт. Жумгал болгондо чаектин өзү бекем ушу тактап Билиш керек, неметсе жакшы болот эле, себеби 50 жаштан 30 жыл стажысы болсо, эгерде бийик тоо шартта болсо анда чыкмак. Ал эми бийик тоо эмес шарт болуп калса, бул же алыскы зона болуп калса 55 жаштан чыгат, же болбосо бул же алыскы зона эмес, мындай болуп калса, бул жумгал болгондо мен ойлоп атам, бул алыскы зона болуш керек деп атам. Мен чаектин өзү болсо бул бийик тоо шартка кирбейт. 55 жаштан жана алыскы зона деп чыгылат да, андачы. Абдан рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөрдө ушу жаш курактар өзгөрдүбү деген суроолор абдан көп келди. Абдан тынчсызданып жатышат, ат башыда жашайм, биздеги 55 жаштан чыккан жаш курак сакталдыбы деген эркек мырзалар абдан көп суроо берип жатышат. Бизди жаңы эле эжебиз айтып өттү, жаш курак сакталды деп. Кийинки суроого өтөлү. Ушул мына азыркы мыйзамдарга өзгөртүү киргизгенде азыркы иштеп жаткандардын баардыгы топтомо накопительный фонд деп коет. Мына ушуну колдонуунун дагы мөөнөтүнөн мурда алуунун дагы өзүнүн бир эрежелери киргенин билебиз. Ушул жөнүндө да бир аз айтып өтсөңүз, ушул акчаны кайсы учурларда берип жатасыздар, кандай болуп ал көбөйөт? Эми баягы топтомо, биздин топтомо система боюнча бул мындай да, эси жаран иштеп атса 10% кармалат да, анын 2% ошо топтомо фондусуна кетет. Бул топтомо компоненти 2010 жылдан баштап киргизилген. Эми бул топтомо фондусунан кимдер мындай катыша албайт? Буларга 1 январь 69 жылга чейин төрөлгөн аялдар, ал эми 1 январь 64 жылга чейин төрөлгөн эркектер катыша албайт. Себеби булар уже баягы алдын ала канча иштеди деп, анан бирок бул топтомо фондусу 2012 жылы кабыл алгандыктан, киргизилгендиктен 2011дики уже кармалып калды иштегендердикенчи 2010-11 жылы гана төлөнөр. Мисалы 65 жылы төрөлгөн аялга, мисалычы, аял киши пенсия чыгып атканда 2010 жылдан баштап иштеп келатса, же ага чейин иштеп келатып эле 2010 жылы же 11 жылы иштеп атса, 2010-11 деп 2 эле жылдык төлөнөт. Ал эми 70 жылкы төрөлгөн аялдыкы болсо, мисалы пенсия чыкканга чейинкиси төлөнүп, ошонусу төлөнүп берилет да. Мөөнөтүнөн мурда болсо өзүнүн перечини бар, баягы тяжелый заболеваниясы бар, за границу чыгып кетсе, же болбосо жанагындай ипотека калса, ошолорду неметсе болот. Же болбосо жанагындай азыр долевой участие деп коет, ошол эркелге, же болбосо жаран каза болуп калса, мураскерлер алса болот да. Эми азыр ал айтканга дагы азыр убакытта неметип калып атат окшойт. Рахмат, биздин дагы убактыбыз келгенин айтышууда, жыйынтыктоо белги берилүүдө, андыктан акыркы көрүүчүнүн суроосун берели дагы көрсөтүүбүздө жыйынтыктайлы. Ат башы районунан чалып атышат, жазып жатышат. 2022 жылы 9 жылдык стажымды таптырып өткөргөм. Кайра эле алган пенсиям 5300 өзгөргөн жок дейт. 2022 жылы өткөргөм дейт. Кошумча 9 жылдык стажымды таптырып.
кандай болот деп сурап атат. Ошого кыска жооп берип коюңуз. Бул эми аны пенсиялык иш кагазынын документтерин негизинде караш керек. Негизи өзүңүздөр эгерде неме болсо, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, барып социалдык фонд башкармалыгына барып ат башыга ошо пенсиялык иш кагаздарыңызды көтөртүп түшүндүрмө алсаңыздар жакшы болот да. Себеби может быть силердики деген баягы минималдык өлчөмдө чектелип калып, ал 9 жылды кошкондо дагы ошо өлчөмдөн ашып кетпесе, ошо минималдык өлчөм сакталып калды, эң төмөнкү өлчөмчү. Же болбосо кандай бир себептер менен может кошулушу да ыктымал. Аны да бирок сиздер ошо жеринен барып такташыш керек да. Рахмат эжеке, ушу кыска дагы бир жооп ушу мына көрүүчүлөрүбүздүн суроосунан байкалып жатат. Ушу жөнөкөй эле суроолорго түшүнүк ала албай жаткандарычы. Анан ушу сиздерде жергиликтүү социалдык фонддордо, жарандарды кабыл алуу бөлүмдөрүндө мындай ачыксыздарбы, ыңгайлуусуздарбы деген акыркы суроону берейин да. Бизде дайыма эшик ачык. Деле биз эртеден кечке чейин кабыл алабыз. Ар бир жаранга жообун беребиз. Ар бир аймактык социалдык фонд башкармалыктарынын эшиктери ачык. Телефондору дагы бар. Эгерде бул Нарындыкын айтып кетейин. Нарындык болсо 51103 мен отурган кабинеттеги 51669 50504 ошондой эле дайыма эле эртеден кечке чейин чын эле 9-дан кечки 6-га чейин биз ар бир жаранды кабыл алып, ар бир жаранга түшүндүрмө берилип жатат. Рахмат. Убакыт абдан кыска убакытта эле бир топ жарандардын суроосуна жооп бергенге үлгүрдүңүз. Сизге абдан чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Студиябызда Нарын райондук социалдык фонд башкармалыгынын пенсияларды чектөө жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Кулипа Мамбетова эжекебиз бүгүн суроолорубуздун баардыгына жооп берди жана ошондой эле октябрдан тарта эң минималдуу өлчөмү пенсиянын 6900 сом болоорун дагы бир жолу бекемдеди. Сизге чоң рахмат айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кийинки актуалдуу маекте дагы бир сиздерге көйгөйлүү деген же болбосо маанилүү тема менен чыкканга чейин саламатта туруңуздар.